Жогорку кеңештин мекенчил депутаттык тобу Москва районундагы жаңы курулуп, пайдаланууга берилүү алдында турган бала бакчанын иши менен таанышты. Аталган райондун Александровка айылынын эли бала бакчага муктаж болуп келген. Ну, на 100 мест мало, конечно, будем надеяться, что увеличат, так как численность населения у нас уже приближается где-то около 20 тысяч. Мы очень рады, что в этом году открыли новый садик. Даже когда строили садик, вначале строили, моей дочке было 3 годика, а сейчас у дочки само 3 сына. И у меня, в общем, 8 внуков и 1 внучка, 9. Үстүбүздөгү жылдын март айында 100 орунду заманбап шарты менен бала бакча курулушу башталып, жаңы жылга пайдаланууга берилүү алдында турат. Ал мамлекеттик бюджеттин эсебинен 81 миллион сомго курулган. Мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгына карата бизге урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде бир топ жумуштар аткарылды. Өнөр жайынан кошуп айтып кете турган болсок, Москва районунда бүгүнкү күндө ошол 10 айында 1 миллиард 700 миллион сомдон ашуун инвестиция тартылды. Анын ичинен 4 чоң өнөр жай ишканалары, бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой биринчи жолу Кыргызстан тарыхында бул авто заводу. Саадабай айылындагы маданият үйүнүн эскилиги эбак жетип, капиталдык ремонтко толук муктаж, ичин ым тартып, жаан-чачын учурунда шыңынан суу акчу. Депутаттардын тобу аталган маданият үйүндө болуп, учурдагы абалды көрүштү. Москва районундагы Гипер айылындагы мектеп 1928-жылы курулуп, учурда окуучулар 2 нөмөт менен 130 окуучу кыйынчылык менен билим алып жатышат. Биз азыркы окуп аткан корпус бул 2 корпус 1950-жылы. 5 кабинеттен турат, ошо 5 кабинетте 2 смена менен балдар окушат. Ага чейин мектеп бузулганга чейин 160тан ашык бала окучу, азыр бузулуп калганына байланыштуу, шарт жоктугуна байланыштуу азыр 130 окуучу окуйт. Айылдагы көп ата-энелер ошо башка мектептерге балдарын алып барып келип, эми шарты бар мектептерге алып барып атышат да. Буюрса мектеп салынып калса, кайра алып келебиз деп атышат. Москва районундагы социалдык жайлар менен таанышкан мекенчил депутаттык тобу элдин арыз муңун угуп, коюлган маселелерди тез арада чечип берүү убадасын беришти. Негизги максатыбыз ушул эл менен жолугушуп, ушул элдин ичиндеги кандай көйгөйлөр бар, кандай сунуштар бар, ошолордун баардыгын тийиштүү жетекчилер менен талкуу кылып, ошолордун жеринде чечилбей аткан маселелерди угуу, аларга чара көрүү, жетишкендиктер болуп аткан болсо, кайсы жерде кемчиликтер болуп аткан болсо, ошол мамлекеттик деңгээлдеги аткаруу бийлигинин кылып аткан ишмердүүлүгүнө баа берүү. Күндүн экинчи жарымында жергиликтүү тургундар менен жолугушуу болуп, ар кандай суроо талаптары менен депутаттарга жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылышты. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.